Социалдык тармакта Физиев аттуу жаран Ирактын түштүгүндөгү Нажаф шаарындагы имам Али ибн Абу Талибтин мечитинде Али разияллаху анху боюнча ачык үгүт кылып билдирүүнү калтырган. Ал жерде жашагандар Карбаланы Меккеден, Мединадан кийинки эң ыйык шаарларынын бири деп эсептешет. Анткени бул жерде 680-жылы Кербала согушунда Али разияллаху анхунун уулу жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын небереси имам Хусейндин аскерлери тарабынан өлтүргөн деп айтылат. Кабырды дагы ыйык тутуу керекпи? Бул жер ыйык жерге киреби? Шарият эмне дейт? Имам Хусейнди ыйык тутуу керекпи? Файзиев социал тармактын баракчасында Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам жана башка көптөгөн пайгамбарлар бул жерге коюлгандыгын жана жарандарды бул жерде келүүгө жана бул укмуштуудай сезимдерди баштан өткөрүүгө кеңеш берем деп жазган. Мен да кече ушу кабарды угуп калдым, туугандар. Биринчиден бул спортсмен жигитибиз Кыргызстандын сыймыгы, оюмча эми баягы өзүнүн жеке сезимдерин кичине кабарлап коюшу мүмкүн, бирок бул адашпаш керек да. Спорт бөлөк, идеология бөлөк. Ишеним деген бөлөк. Орта Азия элдери биз ахли сүннет вал жамаат, сүннөт бекем кармангандар. Ошол эле кезде башка дин өкүлдөрүн дагы сыйлаган, урматтаган, бирок өзүнүн ишениминден чыкпаган элбиз биз. Карбала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси Хусейн разияллаху анху ошол жерде шейит болгон, ал анык. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсүн жакшы көрүү имандан. Бирок ошол эле кезде биринчи пайгамбарыбыздан кийинки даража Абу Бакыр турат. Андан кийин Умар турат. Андан кийин Усман турат. Андан кийин Али турат. Радияллаху анхум, Алла Таала баарынан разы болсун. Ана мындай чакырык таштаган туура эмес, мен ачык айтып коеюн. Бул межрелигиозный кичине бир келишпестикке алып келип коет. Ошон үчүн иншалла бул жакшы спортсменибиз Кудай кааласа туура түшүнүк менен кабыл алып, bunday чакырыгынан токтотот деген ойдомун. Токтотуш керек өзүчү. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа өзүнүн жакшы карманганы болсо мейли эчтек эмес. Бул эми мисалы Кабага барса сезим аерде совсем бөлөк да. Мейли ошол жерден өзүнүн баягы адамдын толкунданган мисалы сезими болоттур. Бирок мына жерде айтайын, Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам ал жерде жок, ачыгын айтып коеюн. О пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан эмес. Ошол жерде болгондо айтаар эле. Пайгамбарыбыз айткан эмес. Адам алейхиссалам качан ким барлы, ким көм да не? Каякта эми? Бул эми жомок да эмичи. Мындай жомокторду аралаштырбаш керек өзү. Ар кимдин ойлорун неме кылыпчы. Албетте пайгамбарлардын баарын урматтайбыз, баардык жерде сыйлайбыз, макулбу? Бирок ыйык жер боюнча дагы айтып коеюн. Ыйык жерди пайгамбарыбыз 3 эле жерди ыйык деген. Калган жерди ал ыйыкка кирбейт. Жакшы угуп алыңыздар. Эң биринчи ыйык жер Масжидил Харам, Мекке шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган жери Масжидил Харам. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнгө чейин эс алып жаткан жай Масжиди Набави, пайгамбарыбыздын Медина шаары, дагы ошол ыйык жер. Үчүнчүсү Сулайман пайгамбар курган Кудус, Масжидил Акса. Мына ушул жер. Ушу үчөөнө ниет кылып, зияратка кылып барсаңыз болот. Калган жерге барсаңыз күнөөкөр болуп каласыз. Албетте, мынандай тарыхый экен деп Бухарага барыңыз, Карбалага барыңыз, мисалы да, Самаркандга, Испания, ал жакта Куртубага, мисалы башка жерлерде. Бирок ошол жерде соо көп экен деп бара турган болсоңуз адашасыз. Бардыгы тегиз ушул 3 жер. Ошондуктан иншалла урматтуу кыргыз элибиз, жаштарыбыз өзгөчө, Кудайга шүгүр,
мынакей кылым карыткан биз сунни направленияда бардык өзүбүздүн жолубуз Мекке, Медина, мына Мекке ошол жерде кыбла, вот ошону карап жаштакай карманып келиш керек деп ойлойм. Албетте иншалла бул чакырыгына Кудай кааласа акырын өзү туура жолго салар деген ойдобуз.